Айланайын эл журт. Ошо мошенниктер каяктан пайда болду? Бизди урат сабайт, тилдейт, келип алып бизди түртөт. Милициялар алардын тилин алат, биз жазсак карабайт. Ушу кандай болсун? Сапаралиева Дамира, Касымова Алия дегендер подделка документ кылып алып, эми бизди аябай жамандык кылып атат, тимил өлтүргөнгө чейин барып атат. Биздики бүт документ таза, Кудайасында таза, жүрөк таза, жүз таза, ушу жерибизди бүтүрүп алалы деп Кудайдан тилеп атам. Мен элим үчүн иштейм, элим үчүн иштейм, элим үчүн жазайм. Коркутуу, үркүтүү иштери жүрүп атат да. Алардын сөзүн милициялар ошолордун сөзүн сүйлөйт. Алар чакырса тез эле жетип келишет. Биз жазып чакырып атсак да келишпейт да. Алымбеков Шалдан деген следователь бирге эмне жумушу бар келгенге? Ал аябай чоң интереси бар. Ошо акчаны эптеп чогултуп ала алайын деп алар менен келет, следователь көчөгө келет деген, бу деген аябай шылдың да. Кантип келет, кабинеттен жүрүп келип алып элин баарын коркутуп, бир келин кичинекейинен заикасы эткени бар экен, кичинекей баласы менен кайра сүйлөбөй калыптыр. Бир тыйыны кеткен жок, бир чуркаган жок, бир эч нерсе кылбай туруп, бельдягы менен карауылниктин китебин алып алып, мен сатып алгам деп ошону подделка жасатып атат да. Алар деген карауылник менен булардын аялын, күйөөсүн деген бирдей кылбай жасалган ошондо билинип атпайбы? Энесин баласына аялы коет, атасына кызын күйөөсү. Ошолордун копиясы сиздерде барбы жокпу? Бизде жок да, бербейт. Бар, менде бар. Сизде барбы? Көрсөтүңүзчү. Адамат деген көчүргүчтөрдөн выемка кылган, мынакей. Мынакей карауылник Ольга дагы ошондо ответ берген. Мына карауылник Оляныкы. Мына Оля. Хозяйка өзү бар. Вот это держите. Жок, ушул жерибизди деген эже, мына Тихомирова, мен жолдошумду сүйрөп жүрүп, ушул жерди жанагы чогулткан 12-14 кишинин китеби менен чогултуп, бириктирип, ушул жерди деген эже алып чыккан бардыгын. Ушул закон түрүндө юридический немеңиздерди, китебиңиздерди бириктирип, баарыбызды мыйзам чегинде алып чыгып. Мыйзам чегинде ушул жерге алып чыгып, документтерибиздин баардыгы таза, түз, баардык органдардын баарынан уруксат алгандан кийин анан бул жерге отурукташканбыз. Кайсы жылы? 2008-2009 жылдан баштап отурукташып баштаганбыз. 2007 жылы, 2005 жылы бул жакты биз тарттырып ийгенбиз. Баягы захват болгондо 2005. Анан 2007 жылы эже алып чыккан биздин немелер жерлерибизди. Кимге тарттырып ийдиңиз? 2005 жылы революция болгондо бул жерде поляны элдер басып алышкан. Кайра алдыңыздарбы? Анан ошол жерибизди алып, мына ушулда. Кайра бул жактан бердиби? Кайра бул жактан берип, ал тиги жерибиз болсо өкмөткө өтүп кетти, Ленинский районго, захват болгондон кийин элдерге таратылып кетти. Андан кийин бул жерди бизге берип атат да. 2005 жылы жооп келе баштады. 2000 канча жылы? 2005 жылы захват болуп алынгандан кийин анан 2007 жылы биз бияктан алып атабыз. Кайра бияктан алдыңыз. Бияктан алып атабыз. Ушул жерибизди. Ал жанагы сиздерден талашып аткан адамдар жасалма документ менен кайсы жылдары алар жок болчу да, вообще алар жок болчу. Алардын көргөн эмес. Качан пайда болду алар? 16-жылдан бери ошо китеп 16-жылкы китеп менен көтөрүп, мына 3-4 жылдан бери пайда болушту. 11-жылы захват болгондо дагы кайрылаганбыз Тыйханова келген ушул жерге. Мына шайырдан ала чыгып күйөөсү менен. Анан кийин дагы мошенниктер жөнүндө жазганда дагы бар, дагы обращение кылган. Ты не видела, а у Марипы все есть. Да, это я. Бакында жатты эле го, билесиң ошондо. Мына жерде үйүңүзбү? Ооба. Мына алып окусаңыз болот. Растрогалась. 2011 жылы Тыйханованы алып келбеди элем, билесиң, мынакей мен апам көзү көрбөйт. Апам аман турса экен деп мына карачы, бүт жазып. Да, это моё, да. Вот мен алачыгым, эч ким жок болчу. Жолдошум момун ичинде бул эме баспай жатчу. Чай билеже. Сиз айтсаңыз, мошенниктердин клиенттери менен сүйлөшсөңүздөрбү? Алар кантип сатат экен? Ошо клиенттер менен сүйлөшсөк, унчукпай кетип атышпайбы? Алар да сүйлөшүп келген да. Коркутуу, үркүтүү болуп аткандан кийин алар алдайт болду экен да. Мисалы, мен ойлойм. Өткөндө өдө жактан айтып атпаймынбы? Бир забор коюп койгон. Ошонун жери. Ал мындай айтат да. Жерим бар, жүрүңүздөр, көрсөтөм керек болсо. Мынакей ушул жерде бар. Жашыл китеби бар. Жашыл китеби бар деп анан. Жолдошотой булар. Ал бирөөсүн айтыптыр да. Тиги жерден бир бала айтыптыр, сен кантип алып атасың бул жерди? Булар деген бул башка бирөөнүн жери да. Анан сен кантип алгантасың десе, тиги бала айтыптыр ала турганы. Азыр биз деген нотариуска барабыз, ошол жерден акчасын төлөп берем, ал мага ошол жерден китебин көрсөтөт дептир. Анан тиги бала айтыптыр, ай, сен сак бол, азыр мошенниктер, бул бирөөнүн жери. Сен алданып калба, азыр барып ал акчаңды берип коюп, же үйдөн жок, же жерден жок болуп калба, акчаңдан жок болуп калба десе,
ойлонгон боюнча анан мен айттым да сен кантип алгантасың деп. Мен барып калып кантип алгантасың, кайсы эмнесин көрсөттү десем, унчукпай гана түшүп кетип качпады. Мен 102-ни чакырсам качкан боюнча кетишти. Булар эми ар түрдүү тилге салып көңүлүн бөлүшөт окшойт ошол клиенттердинчи. Келгенде келип алып башкаларга кирип бул жер меники. Булар незаконно турушат, булар незаконно салып атышат деп ушинтип эме кылышат да келгендеринчи. Анан мен айтышат, сен эмне бул жерди кайтарчусуң? Ооба, мен ушул жердин ээсимин. Ушул жерде отурам, мен да ушу кайтаруучумун. Элдериме тийишпесин да. Элдин баарын бударашт этип, айкөл манас болосун, анан андай болосун, мындай болосун деп коркуп менен жашап атышат азырчы. Алып коебу, жерибизди түртүп кетебиз, үйүбүздү түртүп кетеби деп коркуп атышат баарычы. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Биз азыр Ак Ордо конушунда ушул эжекелердин менчиктештирүүгө берилгенден кийин ушул жерлер ушул эжелерге берилген. Ушул эжекелер менен ушул жер өздөрүнүн жеринде турабыз да. Эмне дегенде мен бул эжекелердин атайын чакыруусу менен бул жерге келдим. Бул эжекелердин эң негизги көйгөйү бул бүгүнкү күндө баягы 2005 жылдан кийинки баягы жерди басып алуу ушундай баягындай нерселер пайда болгондон кийин жана эмне деп коет, захватчиктер деп коебу? Захватчиктер пайда болгондон кийин кээ бир элдер бир эле захватчиктер эмес, ал жерде мошенниктер кол салып баштады да. Ошондой мошенниктердин бир эмес, бир канчасы мына эжекелердин жерине үй салдырып, бул жер биздики деп бүгүнкү күнгө чейин талашып келет. Себеби дегенде былтыр ноябрь айында биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров атайын Ак Ордо конушуна келип, ушул жерде конуштагы жашоочулар менен жолугушуп, Кызыл китепте жакын арада биз беребиз дегенден кийин жанагы мошенниктер кайрадан ойгонуп, ушул эжекелердин үлүшчөлөрүнө кол салып баштады да. Туурабы эжекелер? Ооба. Анда эмесе сиздики кандай болуп атат көйгөйлөрүңүз? Фамилия Тихомирова Надежда Анатольевна. Я вместе с работниками биофабрики получила здесь земельную долю. Всей этой работой занималась Нусубалиева Марипа. Очень большую работу она провела. На протяжении 15 лет она бегает. Все документы у нее законные, все у нее в порядке. В конце, когда уже все подошло к концу, появились мошенники, у которых никаких документов нет на руках, нормальный, подделка. И они замучили уже Нусубалиеву. Считают, и ее мошенники на нее говорят, что она мошенница. Это просто возмутительно. И правоохранительные органы Сокулукского района слушают мошенников, помогают мошенников. Аты жөнүңүздү айтсаңыз эжеке, сиз да ким болуп иштегенсиз ушул кезде, кандай болду эле, эмне болуп атат азыркы кезде? Мен Нусубалиева Марипа. Мен Киргизский экспериментальный биофабрикада отдел кадр болуп иштегем. Өзүбүздүн эме үлүш жерибизди ошол жерден алганбыз жүгүрүп жүрүп. 2000-жылы баштаганбыз, 2002-жылы алып, кайра баягы башаламан захват болгондо жоготуп, 2007-жылы, 2008-жылы жүгүрүп жүрүп, акыр көкмүстө кайра алып чыгып, кайра затыратыбыз жок болуп, акимге барып суранып, Кумаров агылуусат берип, трансформация кылып алып, затыратыңарды кайтып алгыла деп, эми ушул күнгө чейин кол коюлбай келди. Бирок Кудайга шүгүр азыр жыйынтыгы чыкты, бирок Кызыл китепке жакын калганда мошенниктерге калдырып калдым. Айтаар элем, айланайын эл журт, ушул мошенниктер каяктан пайда болду? Бизди уратсабайт, тилдейт, келип алып бизди түртөт, милициялар алардын тилин алат, биз жазсак карабайт. Ушу кандай болсун? Айттары дагы фамилиялары да укмуштуу да, өмүр бою түрмөдө отурган. Кимдер ошолор айтыңызчы? Сапаралиева Дамира, Касымова Алия дегендер подделка документ кылып алып, эми бизди аябай жамандык кылып атат да, тимил өлтүргөнгө чейин барып атат. Жана жанындагы немеси бычактайт да алай деген эмен. Муну келип алып, тим эле кандай эметип кетти шаердечи. Орлуу күйөөсү менен аябай жаман кир сөздөрдү айтып, ыйлатып кетти. Бай күнү эле келип. Ошо мошенниктен коргоого атайын чакырдык, чындык болот да, биздики бүт документ таза, Кудайасында таза, жүрөк таза,
жүз таза ушу жерибизди бүтүрүп алалы деп Кудайдан тилеп атам. Мен элим үчүн иштейм, элим үчүн иштейм, элим үчүн жазайм. Ошон үчүн мага Кудай таалам мага жардам берет. Кудай буюрса. Кудай буюрса. А сизге кандай эмне кылып ушул сизге дагы мошенниктер келип, сиз ким болосуз, өз аты жөнүңүздү айтсаңыз, аты жөнүңүздү тааныштырып кетиңиз. Менин атым Самбаева Айшагүл Бейшенбаевна. Мен жолдошумдун үлүш жеринде отурабыз. Жолдошум Садыралиев Бакыт Жолборсович. Бул айыл өкмөтүнөн, Новопавловка айыл өкмөтүнөн үлүш жер алган уш жерден. Мен бул Тихомирова эже менен Нусубалиевалар менен чогуу биригип уш жерде жерибиздин үлүш жерибизде отурабыз да. Анан бул Нусубалиева эже айткандай, мошенниктер келип документибиздин чыгаарына жакындап калганда мошенниктер келип алып эле коркутуу үркүтүү иштери жүрүп атат да. Алардын сөзүн милициялар ошолордун сөзүн сүйлөйт. Алар чакырса тез эле жетип келишет. Биз жазып чакырып атсак да келишпейт да. Анан коркутуулар болот. Силер Нусубалиеваңар деген мошенник, анын орду түрмөдө, силер эмне кылып отурасыңар депчи. Жана Касымова Алия деген эме эжеси Сапаралиева Дамира дагы 2 чоо болуп келип алышып коркутуу үркүтүү жүргүзөт да. Бир жерден айтат, силер ак ордо 3 Айкөл Манастай болосуңар дейт. Силердикин биз дагы үйүңөрдү түрттүрөбүз дейт. Бир линияны талашып атышат да, ушу биздин жер депчи. Бирөөнүн жерине келип алыш эле башка клиенттерди алып келип сатканга аракет кылып атышат аларчы. Мен канча жолу бардым, ошо кошуналар чалат, биякта мындай болуп атат, тиндей болуп атат деп. Барсаң эле тиги клиенттерин алып качып кетишет. Капкагыта сөздөр менен коркутуу үркүтүү сөздөрдү айтышат. Жаман сөздөр менен тилдеп кетишет мени. Мустай деп айттыр. Сени көргөзөбүз дейт. Эми ооз калгыс сөздөр да. Анан клиенттердин көзүнчө ошентип сөз. Клиенттердин элдин көзүнчө капкакта сөз айтат. Силер деген Нусубалиеваң ким экен? Ал атайын ал клиенттерди алып келген, ошол клиенттердин көзүнчө сиздерге көрсөтүп атат да өздөрүн, что бул жердин ээси бизбиз деп, Ооба, алардын деген биз клиентинен сурап атабыз да. Мен сурап атам да, бул жер деген башка бирөөнүн жери, бирөөнүн участогу. Муна ограждение кылып койду. Контейнер турат. Анан ушул жердин деген документин кандайча алгантасыңар, кантип бергентасыңар десем, бизге азыр көрсөтөбүз дейт. Эмнени көрсөткөн атат, кайсы документ, кайсынын негизинде алган атат, бул жерде бирөөнүн жеринде десем, көрсөтөбүз дейт. Алар унча ушпайт. Жада калса мына өткөндө келишти, биздики латоктон, жерибизди латоктон саналган жерибизди, жок, латокту тияка таштап салышып, үйдүн чекесинен санап атышат да. Госрегистр да ошентип атат, милициясы да ошентип атат. Жолдогулар дежурный деп келип атат, жана Шабданов Алымбек деген эме. Алымбеков Шабдан деген следователь берге эмне жумушу бар келгенге. Ал аябай чоң интереси бар. Ошо акчаны эптеп чогултуп ала алайын деп, алар менен келет, следователь көчөгө келет деген, бу деген аябай шылдың да. Кантип келет, кабинеттен жүрүп келип алып, элин баарын коркутуп, бир келин кичинекейинен заикасы эткени бар экен, кичинекей баласы менен кайра сүйлөбөй калыптыр. Ошо келинди айтсаң, ошондой кантип болсун. Шабдан Алымбеков деген следователь сиздерге келип ошол коркутуу үркүтүү иштерин жасап атабы? Коркуп кетти. Ал деген бир жолу келип, мен жокто келиптир дагы. Мага уккан жокмун. Баары келип, ар бир үймө үй кыдырып, Марипежени жамандап, бул жерген анын жери эмес экен, бул жерде деген башка могу Касымова Алия дегендики, бул үй түртүлөт, бул үй деген тиги силер деген незаконно отурасыңар деп коркутуп кетиптир да. Анан анда мурун деген башка бир участковойлор менен дагы келип кыдырышып, жана Касымова Алия деген күйөөсү менен келип, бу жерде турган бир келин бар бак, жаңы төрөлгөн, баласын жаңы төрөп, үйүндө отурса, терезесин таңкылдатып, алмага чалат, эжеке бирөөлөр келип, эшигим таңкылдатып атат, терезем таңкылдатып. Барсам, күйөөсү менен ошол Касымова Алия жүрүптүр. Эмне алып жүрөсүңөр десем, бул деген биздики. Мен буларга түшүндүрүү ишин жүргүзүп, сеники эмес, бул деген жаңы төрөп келди. Жаңы эметкениме коркуп атат деп алар менен дагы бир сыйра кырылышып уруштук. Алы кеткенден кийин күйөөсү кечинде келип атат. Эжеке, мына менин келинчегим сүйлөбөй атат, коркуп калыптыр, заикаться этип, аябай катуу заикаться этип атат деп. Баланын сүт бергенге балабыз сүтү чыкпай калды депчи. Ошондой коркутуу үркүтүүлөр жүрүп атат. Бул коркутуу үркүтүүлөр мурунда болгон беле? Мисалы 1 жыл мурун. 2 жылдан бери ушундай болуп атат. 2-3 жыл болду. 2 жылдан бери ошентип келе атышат. Келген. Жана Шабдан Алымбеков деген ал. Шабдан Алымбеков деген мына быйыл башталды. Андан мурункусу деген башка бир Ташматов Азамат. Ташматов Канат деген келген адам мени камайын деп, иттей жаман кылып, берге келип алып, элдин баарын коркутуп, мен силерди Айкөл Манат кылам деп, ал жок, ал жок болуп кетти. Анан уже
снимать этип салса керек. Эми Алымбеков Шабдан деген келип алып, мен көрсөтөм силерге, үйүңөрдү түрттүрөм, жердин баарын алып берем Касымовго деп. Ушундай кантип болсун, следователь көчөгө келип, биздин үлүш жереске келип коркуткан бу деген укмуш лөнөлө жомокко, бу кандай эме менен келет, кайсы жумуш бар анын. Сиздин колуңузда документтериңиз турат. Бул таза менин документтерим. Карабайт, барсам тээп жибербөдү байгүнү. Прокурордун көзүн чыргытып жиберди. Прокурорго бардык. Эмелерибиз менен, адвокаттарыбыз менен барсак, бизде эч ким карабайт. Бердибаев деген ким деген Исмаев Рашид дегенге эметсе, анысы тияка карагыла десек, бизде эч ким карабайт, баары теске карайт. Шабдан баарын үйгүттөп, мен алам, мен кыйратам деп ошондой кантип болсун. Бу деген эч бир эмеге жатпайт да. Бу деген билбейм, мен түшүнбөйм, Сокулук районунун жанагы Алымбеков Шабдан деген кандай эме менен уяты жок болуп, менин маңдай териммен тапкан жериме келип атат. Акар көкмүздү алып чыккам, ошон үчүн кайрылар элем. Ушу баланын уяты, иманы барбы? Мен 70-темин, мени сүйрөп, аябай сүйрөп мени, колума наручник кийгизип, реанимацияга жатып калсам да доктурду калпашит этип, давай справка бер, мен камайм дептир. Мына 19-числода болгон. Мен реанимацияда жатып, больница жатып, мына жаңы келдим. Ошон үчүн суранар элем, бу бала деген жазага тартылсын, менин документтерим таза. Тап-таза, менин жүзүм таза. Ошон үчүн суранар элем, актык чыгарып бергиле деп. 19-сентябрь күнүбү? 19-сентябрь күнү. Кече жакында эле. Мына кече жакында эле реанимацияга жаттыр, мына бул келип жерге. Я приезжала в реанимацию, видела ее там, ужас, у нее было состояние. Экспертиза на эти документы. 3 года пролежала, экспертизу не сделали, потеряли на книжки вот эти поддельные. Сейчас опять мы подали на экспертизу, и опять тормозится все. Написали заявление куда-нибудь? Ольга Караульна Ольга Михайловна заявление жатса, Кайра Камалов деген жаап салыптыр, Ашыров Нурдин эметпей атат. Мен суранар элем, экспертиза чыгарсын, булар дагы аны сатып алабы билбейм. Неужели экспертизаны сатып алат, а? Анан Көчөрбаев дегенге МВДга жибериптир, адвокаттарым запрос барды деп. Ашыров Нурдин жашырып атат. Булар мошенниктери жашырып, алардын баарын түбүнө катып, бизди деген аябай жамандык мамиле менен кылып атат. Олянын экспертизасы чыкса бүттү. Анын китеби, анын долясы күйөөсү менен регистрацияда болгон. Эми Вадиктикин да күйөөсүнүкүнө тапты военкоматтан. Аны да алып барыш керек, жибериш керек. Билбейм, Ашыров Нурдин жасап атабы, була кандай бизге жамандык кылып атат. Мен суранар элем, Кудай иман берип, экспертизабызды чыгарып берсин. Биздики таза, бүт тап-таза. Кудайдан суранам. Госрегистрде уже немелериңиздер бар, документиңиздер таптаза. Бүт госрегистр кымдап ана муну. Архитектура, госрегистр, хакимият бүт кымдап берген мага. Анан ушундай документтериңиздер болуп туруп, анан алар кандай, мен таң калам да, ошону азыр кылып. Биздин документти карабай атат, алар түртүп коюп эле, тиги Касымов эле карап кашкан билбейм аны. Жасалма документти карап атышабы ошондо? Жасалма документти карап атышат да, жасалма. Жасалма документти карап атат, анысы дагы уже 3-чү жолу жасалма кылыптыр. Дагы переписать этип Касымов эле деп коюптур. Белгиягин. Аны ким жасап берип атат ошондо? Госрегистр жасалыптыр. Госрегистрден тиги бир жерде деген частном порядке келип, жерди ченеп кетишкен. Госрегистр жасап берип атат. Качан, кайсы жылы жасап берип атат ошондо? 16-жыл менен жасап берип атат. 16-жыл менен жасап берип атат. Муну кече жакында жасап атат да. Ооба да, а биздики болсо 2005-жылы захват болгондон кийин 2007-жылы бул 3 жерди алып атабыз да. 2008-жылдан бери эжебиз менен булар биз чуркап жүрөбүз ошол жергечи. Баары даяр болгондон кийин ал бир тыйыны кеткен жок, бир чуркаган жок, бир эч нерсе кылбай туруп, билдяги менен караульниктин китебин алып алып, мен сатып алгам деп ошону подделка жасап атат да. 4 кишиден 2 китеп булат, бир эле Белвел деген подпись, караульник Ольганын подписи жок. Ошону чыгарса эле бүттү, ойлаганча жазды. Подделка документинде деген, алар деген караульник менен булардын аялын, күйөөсүн деген бирдей кылбай жасалган, ошондон билинип атпайбы? Энесин баласына аялын коет, атасына кызын, күйөөсүн. Ошолордун копиясы сизде барбы жокпу? Bizde жок да, бербейт. Бар, менде бар. Сизде бар. Көрсөтүңүзчү. Жанагындай, сиз каяктан алдыңыз муну? Муну деген эме, муну дагы бизде чакырып Ибраимов Азамат деген госрегистрден выемка кылган, мынакей. Караульник Ольга дагы ошондо ответ берген. Мына караульник Оляныкы. Мына Оля. Хозяйка өзү бар. Вот это держите. Мына күйөөсү. Мындай кылыптыр. Мына бул күйөөсү менен регистрация болгон эме ажырашкан эмес деп сонун алып чыккан. Мына момундай кылып булардын ордуна кол коет. Мына эле кол. Жасалма да? Жасалма, мына караульник Оля, мына. А караульник Оля мына. Мына кей. Көрдүңүзбү? Мына көрүнүлүп турат, мына.
мына а мунун ордуна муну кылып койгон мына көрдүңүзбү караульдун ордуна ушундай 2003 жылы жасалган караульдун Олянын ордуна ким караульный Ольганы күйөөсүн түртүп туруп караульникилер деп эле эч кандай паспорту жок мына бул деген көчүргичтен выемка кылынган муну деген следователь алып чыккан көрдүңүзбү бүт ушундай ошо мына китептери ошо мына Оля муну кандай жасалма экендиги жөнүндө анда биз башкы прокуратурага кайрылабыз. Хорошо. Ошого көрсөтөбүз ушул нерселерди, документтерди. Муну Ибраимов азамат алып чыккан, бизди чакырып, аябай мен да эметип, анан кийин мен выемка кылам, Оля келди, бул келди айтты. Ошондо выемка кылып, Ибраимов азамат следователь алып чыккан, бизге бербейт да. Ошондон действительно, көрдүңүзбү, подделка. Башкы прокуратура бул маселелер боюнча Курманкул Токторалиевич өзү деле айткан. Эгерде кандайдыр бир ушул жер маселеси боюнча көйгөйлүү маселелер болсо, түшүнбөстүктөр болсо, анан кийин поддельный документтер болсо, көрсөтүңүз, алып келиңиз Ген прокуратурага деген. Аны буну алып барабыз эчеке. Алып барабыз. Алып барабыз. Сиз эч качан неме болбоңуз, переживать этпеңиз. Кудай буйруса, мен күйүп атам балам. Ак жеримен. Сиз да переживать этпеңиз. Оруңуздар, вы тоже не переживайте. Все будет хорошо. Нас не слушают. Нынешняя это власть, которая это генеральная прокуратура, глава генеральной прокуратуры, это Курманкул Токторалиевич Зулушев. Он этот сказал, все обещал, все будет это на законном основании. Конечно, так и в рамках закона он будет рассматривать все дело. И мы будем обратиться к ним. Ну, сегодня у нас какое число? Суббота, 15 октября. Ну, со следующего недели мы попробуем зайти к ним. Все, надеемся, что все будет решено на вашем праве. Мы тоже надеемся. Не теряем надежды. Да. Они хотят, когда я уже приготовила, хотят меня убить и забрать всю мою землю. Нет, смотрите, всем же по доле. У Бельдягиных 4 доли было. Тихомирова, ее 2 сына Бельдягины по доле и караульных сноха доля. 4 доли, 4 книжки. Они из 4 книжек сделали 2. Мать сыну приписали с женой. Из 4 книжки 2 книжки делали. Сделали подделка, 2, да? Подделку. Да. Вот архивная книга, на каком основании мы получали. Вот. Караульных Ольга Михайловна, 21. Где тут? Бельдягин Валерий Алексеевич, 21. Бельдягин Вадим Алексеевич, тоже 021. Тихомирова Галина Анатольевна. Они из 4 книг 2 сделали, и везде только Бел поставили, и все. И пошло, и поехало. Вот архивная книга, на этом основании мы получали. Даже мы не стали проверять, понимаете? Мы же людям верим. Она говорит, нам продали. Ну, продали. Когда Оля приехала, тогда мы поняли. Урматтуу мекендештер, биз азыр Агордо 2 конушунда турабызбы? Агордо 2 конушу. Агордо 2 конушунда турабыз. Баягы ТЭЦ каерде эле? Бул жакта. Мына ошо ТЭЦтин жанында турабыз да. Бул жерде эми өзүңүздөр билесиздер, президентибиз Садыр Нуркожоевич мына амнистия кылып 2 жылдын аралыгында ушул жерлердин баардыгы документтери өз хозяйны ким, кожоюну ким, мындай айтканда, жердин кожоюну ким, ал жерде кимдер данный момент жашап атат, кимдерге саткан, же болбосо кимдерден алган, ушулардын баардыгын мыйзам чегинде жайгаштырып анан кийин кызыл китебин берилет деген да. Мына жерде биз азыр байкашыбызга караганда, ушул бүгүнкү күндө дагы деле баягы коррупциянын кээ бир баягы немелер баягы бийликти кыянаттык менен колдонушуп, өзүнүн колунда бийлик турган адамдар бул жерде коррупция жасап аткандыгынын жыты сезилип турат да. Кудай буйрса, мына эжекелер менен биргеликте биз ошол чындыкка, актыкка жетебиз деп биз ишенебиз. Биз өзүбүздүн жогору жакта турган бийлик органдарына ишенебиз. Бийлик жетекчилерине ишенебиз, Кудай буйрса. Бардыгы жакшы болот. Кудай буйрса. Главное, ладно, подделку мы бы со временем доказали, но они же устроили Нусубалиевой травлю с помощью правоохранительных органов. Просто замучили уже ее.
Убивают ее самым настоящим образом. Үйіме келіп қорқытып, үйіме Морально чейін и физически считаю. Шабдан дегеме балам жүрегі чүп кетті, балам рейстен жан келгені білбейді. Обыскивают ее, наручники. Қорқытып, алап тұр, ешкарап жерді, сен кинсің, сен Наручники бандитсың. надели, да? Үйге келіп атады, Не домой, успели, она охраняет меня потеряла. дома. Дома ее охраняют. Что это такое? Меня тащат, прям вот так, тащат, меня Беспредел, туда тащат и беспредел. закрывают, понимаете? Беспредел правоохранительных органов. Это же Меня тут ужасно. травят, Шабдан Алымбеков домой бежит, меня за шкирку таскает, вот так тащит прям туда. Представляете? В больнице лежала, мне было плохо, адвокаты были, сказал, давай скорее справку, чтобы мне ее закрывать. Врач говорит, нельзя ее. А он говорит, давай. Мен бул Шабдан Алымбеков жөнүндө мындан бир жума мурун биз Чүй областык прокуратурасында дагы болдук да. Ошол жерде Чүй областык прокуратурасынын бөлүм башчысы азыр атым эсимден чыгып атат. Шыгалиев. Шыгаев. Адилет менен жолуктук да. Мына ошол Адилетке дагы ошол жерде баргандар бир гана сиздер эмес, сиздерден башка, мына башка айыл өкмөтүнүн адамдары дагы ошол Шабдан Алымбековго аябай наразычылыктарын билдиришти, чара көрүүнү суранышты элдерчи. Алымбеков Шабдандын иши каралыш керек. Бул мыйзам алдында жооп бериш керек. Бул кандай акысы бар? Бул карапайым элди сыздаткан, карапайым элдин көзүнөн кан агыза турган бул ким экен өзү? Биздин карапайым элдин бир тал чачы жерге түшпөш керек да. Кудай буйрса бардыгы адилеттүү чечилет деп биз өзүбүздүн бийликтегилер ишенебиз. Урматтуу мекендештер, азыр биз ошол эжекелерге тиешелүү жерди дагы сиздерге бир аз чагылдырып көрсөтүп кетебиз. Биз азыр мына жерде ошол Ак Ордо конушундагы ТЭЦти көрүп турабыз. Мына ТЭЦтин ылдый жагында жайгашкан 500 канчанчы? 509 контурда турабыз. Бул жагын эжеке өзүңүз айтып берсеңиз, бергилсеңиз мен сизге. Мынаны берейин. Биздин жерибиз мына могул турган забордун бер жагында лоток бар болчу. Ошол лотоктон бул якты көздөй эсептелинген. Бул мурун деген чоң поля болчу. Азыр эми жанагы талашып аткан Касымова менен Сапаралиева могул линияны талашып атат. Бул катардагы үйлөрдүн баарына кирип чыгышып, коркут үркүтүүсүн жүргүзүп атат да. Бул катардын бүт. Ушундан ылдый, э? Ушундан ылдый, мындан өдө ТЭЦке чейин. Мына бул катар линиясын ушу бир катарда момундан башынан баштап аягына чейинки бир линияны талашып атышат да. Биздики деп. Биздики деп. Ошону көрсөтүп атат да. Ар бир үйгө кирип чыгышкан бул жерлер, үйлөр биздики деп. Биздин жер. Силер деген биз айтканды кыласыңар, биз силерди деген айкөл манастай кылып түрттүрөбүз дейт. Ошондой коркутуп атат да. Аларды госрегистрде эчтик келип тур, госрегистри болсо, могу жерден баштап санап атат. Биздики жерди бергенде, мына могу эмеден лотоктон бери тартылып берилген болчу да. Лоток канада турат. Лоток мына могу эме жатпайбы? Бетон, ошонун бер жагынан бери саналган болчу. Ар жагы Ленинск району Ак Ордо болуп эсептелинет. Биягы Сокулка району Ак Ордо 2 деп эсептелинет. Биздин жерибиз ушуларда могу лотоктон баштап бу жака кеткен. Эжекенин жерлеричи, сиздердики каерде? Мына ушулар баарыбыз бир да. Баарыбыздыкы бир. Чоң. Жерибизди деген эже, мына Тихомирова мен жолдошумду сүйрөп жүрүп, ушул жерди жанагы чогулткан 12-14 кишинин китеби менен чогултуп, бириктирип, ушул жерди деген эже алып чыккан бардыгын. Ушул закон түрүндө юридический немеңиздерди, китебиңиздерди бириктирип баарыбыз мыйзам чегинде алып чыгып. Мыйзам чегинде ушул жерге алып чыгып, документтерибиздин баардыгы таза, түз, баардык органдардын баарынан уруксат алгандан кийин гана бул жерге отурукташканбыз. Кайсы жылы? 2008-2009 жылдан баштап отурукташып баштаганбыз. 2007-жылы, 2005-жылы бул жакты биз тарттырып жүргөнбүз. Баягы захват болгондо 2005-жылы. Анан 2007-жылы эже алып чыккан биздин немелер жерлерибизди. Кимге тарттырып жүрдүңүз? 2005-жылы революция болгондо бул жерде поляны элдер басып алышкан. Кайра алдыңыздарбы? Анан ошол жерибизди алып, мына ушулда. Кайра бул жактан бердиби? Кайра бул жактан берип, ал тиги жерибиз болсо өкмөткө өтүп кетти, Ленинск районго. Захват болгондон элдерге таратылып кетти. Эми түшүндүм. Андан кийин бул жерди бизге берип атат да.
Мына жерде Здесь немелер документы бар. все готовы. Нарбаев, мынаки алып койгон жөнүндө кагаз жүгүрүп жүргөндө мага жооп берген. Чыныбаев, Ражапов, бүт. Мынакей. Алтыбаева кайрылганбыз, Байекова кайрылганбыз. Алып койгон жөнүндө мына Изията деп турбайбы? Алып койгон жерлерибизди кайра алганбыз да. Изията, мына былай Изията. Ражапов, Госрегистр бүт баары жооп Бул берген. 2006 бербей койгон. 2005-жылы жооп келе баштады. 2000 канчанчы 2005-жылы захват болуп алынгандан кийин анан 2007-жылы биз биякта алып кайра атабыз. бияктан алдыңыздар. Бияктан алып атабыз. Ушул жерибиз да. Ал жанагы сиздерден талашып аткан адамдар жасалма документ менен кайсы жылдары Алар жок болчу да, вообще алар жок болчу. жок болчу. Алардын көргөн эмеспиз. Качан пайда болду алар? 16-жылдан бери ошо китеп 16-жылкы пайда китеп менен болушту, көтөрүп, мына 3-4 жылдан бери пайда болушту. Түшүнүктүү. Ошондо 3-4 жылдан бери пайда болду, бирок 16-жылдагы Китепти көтөрүп жүрүшөт. Ошо 16-жылдын. 2011-жылы захват болгондо дагы кайрылганбыз Тыйканова келген ушул жерге. Мына шайырдан ала чыгып көз менен. Анан кийин дагы мошенниктер жөнүндө жазганда дагы бар, дагы обращение кылган. Ты не видела, а у Марипы все есть. Да, это я. Бакында жатты эле го, билесиңби ошондо. Мына жерде үйүңүзбү? Ооба. Мына алып окусаңыз болот. Растрогалась. 2011-жылы Жулус Тыйканованы алып келбеди элем, билесиңби? Мына мен апам көзү көрбөйт. Апам аман турса экен деп мына карачы бүт жазып. Да, это моё, да. Чыгым мынакей. Вот мен алачыгым эч ким жок болчу. Жолдошум момун ичинде бул эме баспай жатчу. Күзгө чейин жатып, азыркычына туруп калды. Инвалид биринчи группа. Канча жылдан бери? 2005-жылдан бери инвалид. Инвалид, ошондон бери багасы. 2004-жылы кырсыктаганбыз. 2004-жылы жай айында кырсыктаганбыз. Мына ошо 2004-төн бери мына ушул күнгө чейин мен жолдошум карап Ушул жерде атат. жашайсыздар 2000. Жок, мен 2010-жылы келдим бул жерге. Бул жерге. Ага чейин мен тиги кайнем колунда болчумун. Чыгып калды жашнагы. Все у нее есть, у нее все документы есть. Сизге берсем Анан болот. мына жерде немелер, жанагы ошол сиздерден жерди талашып аткан адамдардын үйү каерде өзү? Алар жок буларда, Жок, бул жашабай жерде бери, жок. Алар мындай эл жокто суббота күндөрү же болсо баягы кечке маал саат 4-3-төрдө келишет. Буякты кыдырышат, биякты кыдырышат. Анан уже билип калышканда биздин эме бу жердегилердин баары эле коркуп калышкан. Кичинекей эле 1-2 küçük машина келип калса эле мошенниктер эмеспи деп сурашат менденчи. Мага сразу чалышат. Сиз айтыңызчы, захват менен 3 сатты, 15 000 доллар кылды. Мен Шайгүл. Шайгүл эже. Сиз айтсаңыз, мошенниктердин клиенттери менен сүйлөшсөңдөрбү? Алар кантип сатат экен? Ошо клиенттер менен сүйлөшсөк, унчукпай кетип атышпайбы? Алар да сүйлөшүп келген да. Коркутуу болуп аткандан кийин алар алдайт болду экен да. Мисалы мен ойлоп атам. Өткөндө өдө жактан айтып атпаймынбы? Бири забор коюп койгон. Ошону жери Ал мындай айтат да. Жерим бар, жүрүңүздөр, көрсөтөм керек болсо. Мынакей ушул жерде Китеби бар, же жашыл китеби бар. жашыл китеби бар деп анан Ошотой булар. ал бирөөсүн айтыптыр да. Тиги жерден бир бала айтыптыр, сен кантип алып атасың бул жерди? Булар деген бул башка бирөөнүн жери да. Анан сен кантип алгантасың десе, тиги бала айтыптыр ала турганы. Азыр биз деген нотариуска барабыз. Ош жерден акчасын төлөп берем, ал мага ош жерден китебин көрсөтөт дептир. Анан тиги бала айтыптыр, ай, сен сак бол. Азыр мошенниктер бул бирөөнүн жери. Сен алданып калба. Азыр барып ал акчаңды берип коюп, же үйдөн жок, же жерден жок болуп калба, акчаңдан жок болуп калба десе, ойлонгон боюнча. Анан мен айттым да, сен кантип алгантасың деп. Мен барып калып, кантип алгантасың? Кайсы эмнесин көрсөттү десем, унчукпай гана түшүп кетип калышпады. Мен 102-ни чакырсам, качкан боюнча кетишти. Булар эми ар түрдүү тилге салып көңүлүн бөлүшөт окшойт ошол клиенттердинчи. Келгенде келип алып башкаларга кирип, бул жер меники. Булар незаконно турушат. Булар незаконно салып атышат деп ушинтип эме кылышат да келгендеринчи. Анан мен айтышат, сен эмне бул жерди кайтарчусуң? Ооба, мен ушул жердин ээсимин. Ушул жерде отурам, мен да ошо кайтаруучумун. Элдериме тийишпесин да. Элдин баарын бударашт этип, айкөл манас болосуң, анан андай болосуң, мындай болосуң деп коркуп менен жашап атышат азырчы. Алып коебу, жерибизди түртүп кетебиз, үйүбүздү түртүп кетеби деп коркуп атышат баарычы. Биз ошон үчүн сиздерге чыгып атабыз да, мына биздин чындык чыркырап калып калбасын депчи. Мошенниктер келет, алардын сөзү сөз,
биздин сөз болбойт да. Биздин жазган заявленияларыбыз жетпейт да. Түшүнүктүү. Биздин заявлениябыз жетпейт. Биздин заявлениябыз каралбайт. Баягы жети үйдү да ушинтип түртүрүп дешти да. Мына ошол жети үйдү түртүрүп эметебиз дегенде ошол күнү эртеси күнү келип башташпадыбы? Айкөл Манастык тиякта жети үй түртүлөт деп ызычы болуп кубалда менен чаап аткан күнү 14-май беле ошо, по-моему. 15. Булар да ошолорбу? Ал жерде булар барбы? Алардын арасында бирөөсү жүрөт. Ошол жактардын арасында. Түшүнүктүү жеке. Бирөөсү жүрөт алардын арасында. Анда эмесе жакшы туруңуздар, өзүңүздөрдү караңыздар, сак саламат болуңуздар. Рахмат, сизге да рахмат. Биздин көйгөйүздү укканыңызга, биздин көйгөйүздү чечкенге аракет. С вашей помощью мы выстоим. Да. Да, я стараюсь, чтобы достичь до истины. Да, хорошо.